Biz mына системаны үйрөтөбүз. А муну эмнени кааласа өзү билет. Мунуну өзү каалагандай иштетет. Биздеги ишкерликтеги эң чоң проблема мунуну билбейт. Жөнөкөй эл алды сатты дегенде мунуну базарга апарды, берин акча алды деп ойлойт. Эмне үчүн бизнес өнүкпөй жатат? Мунуга система жок. Мунуну биз таап алдык, кантип курганды. Биринчи мунуну курасың, анан кийин мунуну курасың, анан экөөнү айландырып туруп, анан кийин бутуң менен мунуну түртөсүң, анан мурдуң менен мунуну сүзөсүң. Анан кийин мынерге бир адам ал, мынча төлөп бер, ал муну экөөнү айландырсын. Мынерге бир адамды ал, мунуну айландырсын деп мына системаны үйрөтүп беребиз. И все, мынерден эле акчаны кармап кетет. Анан кийинчерээк кээбилер мунун масштабын көбөйтөт, кийбирлер 3-өө 4-өө ушундай. Бул жагы уже терең чыгармачылык. Бизнес чыгармачылык. Силерде мунуну курмайынча проблема боло берет экен. Мунуга өзү 4 системадан турат да. Биринчиси бул жараяндын өзү. Муну процесс кандай иштейт? Муну процессти мен канча ишкер менен жолуктум, чоң ишкерликтерди билбедим. Бизнес, биздеги чакан ишкерлердин дээрлик баарында муну процесс жок. Муну процесс эч кимде мындай да анык эмес. Муну процесс өзү стандарт деңгээлинде болуш керек да. Эреже стандарт деңгээлинде. Муну курган адам жок. Экинчиси адистер. Бизде адис тандаганды билбейт. Көбү жездесин, тагазын, жээнин, аялын бирөөлөрдү ишке алат. Түшүнбөйт ролдорун. Бул мен эримби же шефимби? Аялымбы же кызматкеримби? Ролдор перепутанный. Үчүнчүсү финансы проблема. Эч бир мен канча ишкер менен жолугуштум, биринин да финансысы жайында эмес. Элементардык оборотты түшүнгөн адамдар жок. Киреше менен пайданын айырмасын билбейт, дивидендти билбейт, ОДДСти билбейт, каерде эмне жок билбейт. Просто акча айланат, түшкөн акчаны жеп туруш керек болду. И төртүнчүсү еще мотивация системасы бар. Адам деген макулук да. Биресе кызыгып анан жашайт да. Мотивация жок болгон үчүн көбү таштап салат, көбү там выгорают. Койчу мунун ичинде ушундай системалар бар. Биз ушуну 2 айда үйрөтөбүз. Сүйлөшүп аткан адамдар бири-бирибизди түшүнөбүз. Эмнеге десе, эң эле жок дегенде биз эмне жөнүндө сураганды билет. Эмне жөнүндө биз сүйлөп атканыбызды түшүнөт. Муну биринчи жетишкендик. Жанагындай аш десе дөш дебейт да. Бул бир. Экинчиси, кимдир бирөө мунугусун жасап, где-то бир жерге квадрат коюп алышы мүмкүн. Системасы иштебеши мүмкүн. Кимдир бирөө мунугусун кичине кылып алышы мүмкүн. Кимдир бирөө в общем айландыра албай атышы мүмкүн. Да, ар кандай каталары бар да. Но бирок бардыгында системага болгон умтулуу бар. Мен ушуну айта алам. Но кимдир бирөө мунун биз деле мен өзүм мунун жерде, өзүбүздүн академияда деле мунун кээ жерде мүчүлүштөр бар. Мисалы үчүн бир бала 20 мүнөт кечигип калса, дароо бизде проблема башталат. Ресепшнда кыз эле жылмайбай койсо да проблема башталат. Мисалы да. Система дайым жакшыртып турууну талап кылат. Но идеалдык түрдө курулуп калып иштебейт да. Бул дайым жакшыртылып туруш керек. Бизден бүтүп кеткен балдар бар, вот идеально куруп кетти. 3 айдан кийин келет, ага өлдү менин системам. Ар кандай кырдаал болот. Но маселе эмнеде биздин жеңишибиз, биз системага кир дегенди түшүндүрүп алабыз. Чөн эле стихийно иштебе, чайкоочудай болуп эле базарга темселеп бара бербе. Бир система кыл, адамдарга иш бер, алар менен стандарттарды иште, алар менен финансыны жолго кой. Койчу умтулуусу бар. Мен ойлойм, муну идеальный система эч кимде жок, Coca-Cola'да да жок. Алар деле качан карасаң өлүп аткандай да. Вот Toyota карап кой. Toyota эң күчтүү өндүрүш. Toyota'да склад жок, мен билгенден. Тренингтери чыгып стоит, кайдын. Toyota өзү айтып атат, биз еще өнүгөбүз десек алдыда иш көп деп. Ошон үчүн кимдир бирөө балким эм куруп атат, кимдир бирөө там кайра бузуп атат. Процесс ушундай да. Просто айлыкта иштеп жүргөндө мүмкүнчүлүктөр чектелип калат экен. Мүмкүнчүлүктөр көрүүгө муктаждык жок экен да. Орусча айтканда нет необходимости искать возможности. А ишкерликте мүмкүнчүлүк сага акча берип атат да. Биз ошо пардан ачканды жардам берип атабыз. Мынерин карасаң, мындай нерсең бар сенин. Мынерде мындай нерсең бар. Убактыңды мындай кылсаң, мындай болот. Уйкуну мындай кылсаң, мынанча сом түшөт. Деп элементарный эле, үч уктап түшүнө кирбеген нерселер. Башында бурбуйуп отурат, эмне айтып атат мына. Анан өзү мынтип караса, биягында жылды, биягында жылды. Анан акыры өзү жыла баштайт, мүмкүнчүлүктөр акча түшө баштайт. Бул биздин жетишкендигибиз эмес. Ал просто буга чейин аны көргөн эмес, баалаган эмес, маани берген эмес, тооткон эмес.
Жөнөкөй эле 15 000 сомдук айлык алган адамдын бир айда биз айткан жөнөкөй эле бир инструмент менен 4 000 сомду чөнтөгүнө калтырып коет. 4 000 сом. Аны айлыктагы адам өлүп кетсе тоботпойт. 4 000 сомду акча деп эсептебейт айлыктагы адам. Ушу менен орот элең байып дейт. Биз далилдеп беребиз, билесизби канча мүмкүнчүлүк экендигин. Элементарный мүмкүнчүлүктөр. Анан ошолор ат минерге биздин тренинг түрткү берет да ачылат. Чоң эле немелерге өткөндө жана Туркиядан бирөө чоң оборотко чыгыптыр. Америкада бизден балдар ачты, Англияда ачты, Россияда экичөө жүрөт. Койчу көп, биз онлайнда окугандар да көп. Мисалы үчүн доктурга барабыз да биз оорусак, туурабы? Балким мен сөзүм кимдир бирөөгө туура эмес болот, бул мен жеке оюм, туура эмес болушу да мүмкүн. Оорусак доктурга барабыз. Эмнеге? Доктур каяктан билет аны өзү ооруп көрбөсө аны. Ал окуган. Андан көрө ошону ооруп айыккан адамдан сурасаң айтып берет, мен мындай ооруганда, мындай болгом деп. Жөнөкөй эле да. Бул эжекенин сөзү туура айтып атат. Бизнес кылып көрбөсөң, банкрот болбосоң эмнени айтасың? Бизде караңыздар, экономикалык окуу жайлар бар, финансылык окуу жайлар бар. Бизнести үйрөтөт. Бирөөсүнүн бизнеси жок. Кантип окутат? Мен 2006 жылдан баштап реалдуу бизнеске кеткен экен. 2012 жылдан 2022, 10 жылдан бери мен бизнестемин. Бир канча бизнестерим бар. Банкротта болгом. Просто коом менин ишкерлигимди билбейт экен, мен коомго алып чыкпаптырмын муну. Мени журналист, блогер дагы ким? Сакалжан бир молдо эмесми, непонятный бирөө деп билет экен. Бирок ишкерлигимди билбейт экен. Мактанып атат дебегиле мындай. Мен жакшы эле ишкер экенмин. Анан биздин тренинг мындай. Ишкерлик өзү бөлүнөт да. Бизде Кыргызстанда да эгер жакшылап караса, ишкерлик бөлүнөт. Ишкерлик бар, орусча предпринимательство. Россияда бул бөлүнбөйт окшойт. Бизде бөлүнүп караса болот экен. Верне, бөлүп карасаң оңоюраак болот экен түшүнүүгө. Бизде ишкерлик бар, бизнес бар, инвестиция бар. Үчөө үч башка сфера. Ишкерлик бул жана патент, да? Чаган команда бир эки адам, аялың, эриң менен иштеген нерсе. Бизнес бул команда менен иштеген. Биз бизнести үйрөтпөйбүз. Ишкерлик баштаганды үйрөтөбүз. Бир адам айлыкта иштеп жүрүп, өзүн өзү каржылаш үчүн кантип ишкерлик талаасына өтөт. Биз ушуну үйрөтөбүз. Жанагындай миллиондорду иштеп табып, аны чоң тренингтерге бергенбиз. Миллионерлерди силер чыгаргыла, миллиондорду силер кылгыла. Айлыкта иштеп жүрүп адам, анан кантип ишкерлик өтөт? Өтө чоң, 90% аракети түшүнүктөн көз каранды. Ал акчаны кармайт, аяйт, акчаны аяп отуруп керексизге иштетет, арзан кор, ушундай да. Мен өзүм айлыкта иштегенчи, мен билем бул эмне экендигин. Мен азырга чейин кээ бир карызымдан кутула элекмин. Таппай жүрөм кимден алгандарым. Анан бул адамды бир ишкерге алып чыгуу оңой эмес. Мен айлыкта иштегеним үчүн, айлыктын табиятын билген үчүн мага бир аз түшүндүргөн оңоюраак. Экинчиси, ишкерлик баштоо бул эми үйрөтсө боло турган эле нерсе экен да. Буга мен 10 жылдык тажрыйбам кенен эле жол ачат. Бир убактыңар болсо келип окусаңар, өзүңөр таң каласыңар. Бул кенен эле мүмкүнчүлүк ачат. Мындай башынан өткөргөн тажрыйба маанилүү экен же жанагындай бизнес тренинг окуган китептер көбүрөөк таасир берет? Башынан өткөндүн маанилүүлүгү бир эле жерде. Али ишкерлик баштай элек адам сага ишениши үчүн гана. Ал ишенбейт сага. Мен өзүм бизнесим бар десең ишенет. Болбосо ишенбейт. Сен аны үйрөтүп баштагандан кийин сенин бизнесмен экениң эмне кырай тургу эле. Ага сенин сөзүң маанилүү. Сенин формулаң дает натыйжа или не дает натыйжа. Ошон үчүн биз бул ЗПГны мындай презентацияларда эле иштетебиз. Тренингде менин мындай бизнесим бар эле, мен мындай, ал иштебейт аны. У каждого своя судьба. Адамдын тагдырында эле бизнестин өзүнүн тагдыры бар. Бир эле эки адам, эгиздер деп коелук. Эгиздер бир эле бизнести эки башка алып барса, экөөнүкү эки башка кетет. Тагдыр эки башка. Менин бизнесим формуласы Суратбай экеникине түшпөйт. Менде болбой калган нерсе бул кишиде болушу мүмкүн.
Ошон үчүн бу жерде такыр башка нерселер иштейт да. Менин бизнесим деген мисал өтпөйт. Ну, башында мен бизнесменмин, сен мени тоготпой атасыңбы дегенге гана керек. Астана мырза жанагы Бабур Төлбаев деген да бир мырза жигит бар, адам осундай тренингтерди өткөрөт. Анда өзүнүн бир какой-то системалары бар, эмелер бар. Мында карап көрсөм алар көбүнчөсүн баягы орус тилдүүлөргө мындай ыкташып кетет экен да. Анан ошондон бир анча-мынча сиздер бири-бириңиздер менен байланышыңыздар барбы? Сиздер бири-бириңиздерди толуктап турасыздарбы? Бири-бириңиздерден алып черпайт этип мындай практика алып турасыздарбы? Же сиз өзүңүз эле могу ледокол сыяктуу эле музду жарып эле кетип баратасызбы? Кайсы жака чейин кетип баратасыз дегендей сыяктуу эле. Жакшы суроо бердиңиздер. Биз чынын айтсам эч ким менен азыр кызматташканга жете элекпиз. Биринчиден эмнеге? Мунун себептери көп. Биз эң төмөн сегментте отурабыз. Бул бир. Экинчиден, сиз айтып аткан тренерлерди мен ал кишини тааныбайт экенмин, бирок Кыргызстандагы эң жанагындай биз болсок керек деп атам. Жөнөкөй кашекиси биз болсок керек. Калгандын баардыгы крутой. Да, аларга эми кичине деңгээлибиз жеткенде балким мамилеге чыгабыз. Азыр биздин тренингибиздин өзү деле мындай крутой тренинг эмес. Жөнөкөй эле Кыргызда Маңгышон кемпирдин балдарына чыккан нерседе муну мындай кылбайсың деп. Ошон үчүн алар бизди тоготпой, бул башка маселе да. Ну, келечекте чыгабыз, амбициябыз бар, чоң тренерлер менен да иштейли деп атабыз. Бизден бүткөн балдар, вот ишкерликке киргенден кийин алар сөзсүз чоң тренингтерди издеп кетип атат. Балким алар барып окуп аткандыр, алардан. Четке чыгып окуп аткандар да аябай көп. Биз ошо жанагы дүйшөнбүз, мындай айтканда. Айтматтын дүйшөнү бар го? Бир байдын атканасына 5-6 баланы жыйнап алып, келечекте мындай болот деп жана тамган деле толук тааныбайт. Биз ошондой дүйшөнбүз. Ишкерликти айтып берип атсак, чомок айткандай болобуз кээде. Но бирок дүйшөндөн алтын айлар чыкты да. Бизден да мен ишенип турам, чыгат Кудай буйрса. Эгер инсаптуу болсо айтат, бир кезде мен муну атканада окуганмын дейт. Анан ким билет эми? Ну, келечек мен өзүм болбосом деле, муну бизде иштеп аткан тренерлер күчтүү балдар. Алар бир күн болсо бир күн мен ойлойм сүрүп чыгат. Алдыга чыгат. Биз кыргыз тилдүү тренингтердин келечегине аябай ишенебиз да. Биздин тилден айланса болот. Мисалы үчүн мен таң калам, ишкерликтин бүт терминдери кыргыз тилинде бар экен. Элестетсеңиз, биз өзүчө эле кыргызча эле сүйлөйбүз. Жөнөкөй эле айтып атпайм, оңой эле кашеки тилде эле түшүндүрөбүз. Мындай кыл. Жанагындай умудрённый мындай формулалар менен балким энди жанагындай өзүн акылдуу көрсөтүп, окумуштуу көрсөткөн бизге жарашпайт экен. Миссиябыз андай деле эмес. Бирөөнү таң калтыруу деле эмес миссиябыз. Балдар мындай бир результат алсын деген эле нерсе да биздики. Бизден чабан чопур эле чыгыш керек экен. Чанында гана кимдир бирөө летчик болбосо, инженер болбосо, калганы биз жалпы билим берүү системасы чабан менен чопурга эле коюлган экен. Эми бул биздин аталарыбыздын мууну да, элестеткиле. Биз 3-чү муунда биздин балдарыбыздан ким чыгат? То есть бул өзү ментально келаткан нерсе да. Бирден бир көзгө басар политех бар эле. Ким чыгып атат азыр жерден? Технический ой десек мисалы үчүн. Да? Ошон үчүн, бирок мен ойлойм, мына ишкердикте аябай чоң мотивация болот экен адамдар өздөрү ойлонуусуначы. Балдар бар, ойлонуп келаткандар бар. Но бирок сиз айткан деңгээлде, прям мындай бир илимий деңгээлдегилерди мен көрө элекмин. Бизге эми аз эле болду да азыр. Азыр эмнени каяктан алып, кайсы формула менен каяка ушундай гана нерсе келатат. Ал эми ол мамлекеттик деңгээлде жанагындай чоң субсидиясы бар, колдой турган нерседе пайда болот да. Башка түштө байтал жорго дейт. Япония эмне үчүн өнүгүп атат? Себеби кырдаал ошондой. Акырын болот. Бизде да азыр аябай заман тез өзгөрүп атат да. Адамдар каалабай бар ойлонушка мажбур болот экен. Бизде инвестор жок. Биздики ушундай бизнес, маркетинг, мындай маркетингде бизде эмне деп коет? Оборотубуз менен кирешебиз бир маркетинг биздики. Мен өзүмдүн тренингимден киреше көрөм. Мен тренермин, бирок өзүмдүн контентимдин тренеримин. Мен тренингти сатам. То есть команда сатат тренингти. Эгер мен жакшы контент болсо, мен кирешем жакшы. Начар контент болсо, кирешем начар. Биздин кирешебиздин көп бөлүгү чыгашасы ушундай нерселерге кетет, арендаларга.
аябайбыз. Эмнеге? Себеби келген адамдарга шарт керек. Туалети таза болуш керек, жарыгы нормальный болуш керек, бүт шарттары болуш керек. Биз муну подвалда отуруп кылып бере албайбыз. Еще мындан бир өзгөчөлүгү бар. Ишкерлер ишкердик атмосферанын нерин сезиш керек. Элестет, биз окуу жайларынан деле арендага алсак болот эле, бирок ал окуу жайы да. Аерде атмосфера башка. Ошон үчүн биз муногу нерседен акчабызды аябайбыз. Или бой тренинг борборго кирсеңер, эгер өзүн сыйлаган тренинг борбор болсо, кирешеттин бир 70-80% ушундайга кетирет. Себеби ага результат керек да. Бул жерде 2 ай отурган адам өзүн ишкер сезип чыгып кетиш керек. Ал не то, что окуп, бу жерде окубайт вообще, ишкерлик кылат, үйрөтөт. Бизде ар бир тренингтен тренингке биздин контентибиз өзгөрүп турат. Эмненин эсебинен, келгендердин эсебинен. Аябай көп. Ошолордон идея зависит. Ооба да. Bizde men hazır mıntip aytam. Bizde 5000 işkerdin tajribası var bizde. Hiç kimde yok bunday case. Bizde 5000 işker. Biznesinde bolup atkan Özgöçölüktörü, kıyınçılık alып келет. Не то что алып келет, biz ошол процесстебиz да. Ал бизге отчет берет. Мына жерин мындай кылсам мындай болду, мындай болуп атат, мына жылбай атат, мына жерин мындай болуп атат. Биз бир нерсени айтабыз, анын результаты кандай болду күзөтүп турабыз. Не то болду, муну кой анда. Муну мынт. То есть, азыр конкреттен сураса жооп бере албайбыз, бирок бизде 5000 адамдын кейси бар. 5000 адамдын башы ошол кишинин бизнесине олуп турат экен да, значит. Ошол кишинин бизнесине силер дагы кабатыр болуп, бир баш жакшы, 2 баш андан жакшы дегендей ошол адамдын маселенин туура жолго чечет. Мисалы үчүн бир группада 60 адам окуса, 3-кө бөлүп таштайбыз, 3 жорол, 20 адам. Bir адамга 20 адам баш иштейт. Bir адамга 20 адам баш иштейт. Бул бир. Экинчиси бүт тренерлер, бүт трекерлер иштейт. Анан биз жанагы ага мындай жан тартпайбыз. Биз ага кандай деп айтсам болот. Мен тамашалап мынтип айтам, атасы, апасы, тагасы, таекеси эч кимиз кылып бербегенди кылабыз. Биз аны иштетебиз. Баласын 10 жерге чыгып эмизет, өзү келип нерде иштейт, эри карамап турат. Агай, кой бериңиз, үйгө кетели. Кылмайынча кетпейт. Ушундай системабыз. Себеби ал эгерде жашырганда эмне? Биздин эл жөнөкөй эл эмес. Жакпаган нерсени желкеден оодарган эл да, туурабы? 3 революция болдубу? Мыктыбекти эбак эле ташпаран кылып ийбек эгер бир жер нито болгондо. Акча төлөп келип атабы? Эгер бир эле жери нито болсо мени давно жок кылмак. Мына күчтүү аргумент силерге айтып берейин. Айерге келгендер, силер дагы бир аз мындай эмессиңер, мындай интеллигент адамсыңар да. Мындай кой агай эмне дейт. Мен сени урганым жок дегендер келет. Короче, мен төлөдүм, мага мынунча түшө турган эмени коюшум керек деп келет. Анан бул жөнөкөй эле окутуп коюу эмес да, биз эмнени убада берип атабыз? Сен 5 бизнес менен кетесиң дегенди убада кылып атабыз. 2 айда деп атабыз. 5-6 жыл жүрүп кыла албаган бизнести 2 айда деп убада берип атабыз. Договорубуз бар, юрист аркылуу кол коебуз. Анан 2 айда аны албай калса бизди жеп таштабайбы? Албай калыштын бир эле себеби өзү косяк кылат, албай калат. А биз мына жерде буту колун тушап алып, мен кээде бир эле нерсени 18-19 жолу кайталайм кээде. Ишенесизби? Буквально кайталайм. Бир тонум өзгөрбөй кайталайм. Муну агайга неудобно болот атат деп ойлобосун, дагы сурай берсин. Мунуга түшүндүрүп бергенде бул сурайт. Муну кандай болду? Ушуну эле сурабын, дагы сурайт. Эчтеке болбогондой ушуга бурулуп, как будто биринчи жолу сурап аткандай кайра кайталайт. Ошондо кандай болду деп эле? Агай, мен суроом мындай да. Сиз могу бизнести баштаганда деп азыр эме түшүндүрүп атпайсызбы, мындай башталып келешейин чыгуусу баары. Анан ар бир бизнестин өзүнүн ушундай структурасы болот да, туурабы? Кандай жерде кандай кемчилиги болуп турат, системасы. Кимди кайсы бир бизнесте мына жок болушу мүмкүн. Да, кайсы бир бизнесте дагы көбүрөөк болушу мүмкүн. Анан ошондо сиздер үйрөтүп аткан бизнестерде ошо 5 бизнести үйрөтөм деп атпайсызбы? Ал өзү келип сизге мен ушул бизнестерди жазайм деп айтыш керекпи? Же сиздер ушул бизнести жаза деп сунуш бересиздерби? Молодец. Мына мен тренерлер отурат го. Эгерде келип туруп окуп аткан адамдын телефонуна кол мындай тийгисе жумуштан айдалат. Өзүм жасатабыз биз. Биштикен жасап бербейт. Өзүм жасатабыз. Себеби 2 айдан кийин ал чыгып алып туруп өзү жасап үйрөнбөсө, кайра бизге претензия коет да.
өлігін артып қойғандар бар бізге. Біз айтасыз, қой, дорогой, ақшаңды ал кет. Ертең жаназаға келіп. Да, өзіне жасатабыз. Кейбір балдар ушундай, жашоодо ушундай экен да, кейбірлер просто видеоны ғана көріп сүйлөшүп жүргөн да, телефонду билбейт. Элестет, элементарный камераны сканировать эткенди билбегендер бар. Ошондан баштап үйрөтөт балдар, өзүнө жасатат. И еще 2 айдын ичинде мынондан акча табат. Телефонун lööп калат го бала. Уш акча берип атат. Койдун алып жатат. Мурда барып баласына берип коет, аны аялы чукулайт го, андай эмес, уже ону деп арчып. Башка мамиле өзгөрөт. Ишкердик академиясын тууралуу билчү элеңиз. Эгер билген болсоңуз, оюңуз кандай болчу? Ал эми азыр бүгүн конференциядан кийин сиздин оюңуз кандай болду? Анан сиз өзүңүздүн тааныштарыңызга Ишкердик академиясын кантип тааныта аласыз же кантип жеткире аласыз? Сурат Жылкычиев, Бишкек тургуну. Бул боюнча мен алгач мындан 1-2 жыл мурун ушул Мыктыбек Арстанбектин ушундай бир жакшы бир демилгелери, жакшы бир идеялары менен соц тармакта чыгып аткандарына мен мындай байкап жүрчүмүн. Анан ошондон улам мынакей бүгүн ошонукун көзмө көз көрүп, өзүм да кызыгып, себеби дегенде бул Ишкерлер академиясы мындай анча-мунча кулачы кенен жайылып келатканына байланыштуу ушу тааныштар аркылуу угуп, ошентип өзүм келип, өз көзүм менен көрүп, анан бир четинен ушу Мыктыбек Арстанбектин бир жаңдан келген кишилерге айта турган сөзүн, кебин угуп, анан бир четинен сразу айтайын, мындай сөзүн ачыгын айтайын. Эң ириде эле ошо сөздү муюп, мындай жүрөгүң менен уксаң, кандайдыр бир сөзсүз түрдө адам болгондон кийин жүрөгүң козголот экен, делебең козголот экен, кандайдыр бир уже айтып баштаганда эле кандайдыр бир өзүнөн өзүнчө эле бир нар жактагы бир уктап жаткан же болбосо катуу уйкуда жаткан бир идеяларың ойгонуп баштайт экен, ойгонуп баштап, анан кызыктуу суроолор дагы мындай бер жакка калкып чыгат экен. Ооба мен учурдан пайдаланып Мыктыбек Арстанбекке дагы мындай жакшы өзүмдүн баягы жүрөгүмдө өйүп жүргөн 1-2 суроолорум бар болчу. Суроолорумду берип, анан жооп алдым. Суроолорумдун биринчиси эле баягы кыргыз баягы мындай айтканда жалкоо эл, кыргыз мойну тоң моюн эл, кыргыз көп нерсеге ишенбеген эл, баарын тең эле койчал жомок, койчал деген сөздөр менен чектелип келген эл. Анан ошого байланыштуу суроолорумду берип, анан ошо Ишкерлер академиясынын кандайдыр бир үзүрлүү, жигердүү бир кылып аткан иштерине мындайча айтканда күбө болдум. Ошол эле учурда карап көрүңүз, мына жанагы мен айтып аткан тоң моюн, мен айтып аткан жалкоо, мен айтып аткан бизнес дегенде эле бир сөзсүз түрдө кандайдыр бир нар жакта бир капитал болуш керек деген сөздөрдөн алыс, баягы эң негизгиси баягы жүрөк керек. Анан мындайча айтканда ошол корккон нерсеңден туруп ушул жерден бир алдыны көздөй кадам таштоо. Ошол ушуну түшүндүм. Анан мен мисалы үчүн баягы кошуна колоңдорум, ага туугандарым ошол эмнеден баштасам болот, эмне кылсам болот, тигинин жасагандан коркот элем, момундан кылатсам коркот элем, момкенде кандай болот, анан банкрот болдук деп калышат дегендерге мен өзүм дагы эң ириде мындай эчтеке сөз айтпастан туруп элечи, ошо Мыктыбек Арстанбектин Ишкерлер академиясына барсаң, ошол жерге баргандан мен жөн жибербептермин экенимди далилдейм деп ошентип айтып түшүндүрүп берем. Себеби дегенде мен өзүм Мыктыбек Арстанбектин бул жердин школанын, академиянын тренерлериндей айтып жеткире албасам керек. Ошон үчүн муну ар дайым адистер чычканды сойсо да, бөдөнөнү сойсо да касапты сойсун дейт. Ушуларга баргыла дагы ошол сен коркуп аткан немеңден арыласың, кадам таштаганыңдан
тушоңду кесип беришет. Бизнес кылам десең, бизнес кылганга мында бутуңдан туруп үй аласың. Бул кыска мөөнөттүн ичиндеги адам өзүн перезагрузка кыла турган. То есть ой толгоосун, жүрүм турумун, мүнөзүн, коркуу сезимдерин баарын тең мындай кандайдыр бир артта таштап салып, жаңы бир адам болуп чыга турган мектеп экен деп айтып берем. Бизнес элдин баары эле кылатыптыр. Значит, мен деле кылсам болот турбайбы деген ой пайда болду. Бирок сиздерден академияга эртең келип окуйм деген ой пайда болгон жок. Мен аябай патриотмун да, арабтарды жаман көрөм да, ондай эме бирдеме болуп кетем просто. Анан сиз сүйлөгөндө эле бул да бирдемесин баштап деп ойлочумун. Анан күйөөм бирок тынбай жазма жатып алып угат эле да. Анан укпачы алдыгы деген кыргыз эмес, ал деген көрүнүп бизде арабтарга эметип атат, түртүп атат деп ойлочумун. Анан кийин Мен Манас атабыз, Семет атабыз чогуу иштейбиз. Алардын да сакалы бар. Жок, ошондой деп эле жеке пикирди сыйлаш керек дегендей мен ошентип ойлочумун. Анан кийин эле мага мындай болуп калды. Мен былтыр бир тяжелый периодко туш келип калдым. Мындай кыйналып отурганда адам Кудайга жакын болот эмеспи? Кыйналып калдым да, анан ойлонуп калдым. Сиз жана мынтип айттыңыз го. Эртең менен туруп тамагыңды жумушка алып кеткиниң, обедти жумуштан кылбагың көр бир ай депчи. Ушундай акчалай кыйналган учурум болду. Анан ошол тамакты мен эртең менен сиз айткандай жолдошума дагы, өзүмө дагы балдардан калганын алып кетип аттык. Бир айда тыянак чыкты. Действительно, чындыгында биз жакшы нерсе экономить эттик. Кеп мелочь акчадан эмес, кеп ошол стараться эткенибизде. Азыркы учурда жакшы, Кудайга шүгүр. Сиздин сабактарыңызды жолдошум көп угат, ошол система менен иштейт. Мен да жолдошум, мен сиздин айтканыңызды эмес, күйөөм айтканын угам. Иштеп атып, азыр Кудайга шүгүр, жакшы баттерлүү, жакшы чоң супермаркет, плюс у меня полиграфия, типография, Кудайга шүгүр. Эми ошол бизнести жана мен сизге айтканымдай, бир ортосуна келип токтоп калдым дебедимби? Мен токтоп калдым, чындыгында чарчап калдымбы, бирдеме болуп калды. Мен дальше уже ковыряться этип чыга албай калдым да. Ошон үчүн ошону өнүктүрүүгө мындан кийин сизге келейин деген ниетим бар.